Арбаңыздар урматтуу Эгиз Тумар долбоорунун күйөрмандары. Саламатсыздарбы? Бүгүн эфирди көрдүңүздөр. Ар кандай сөздөр айтылды, бирок биз ушул 3 жума бою эмне үчүн чыккан жокпуз? Ошол себептерди бүгүн сизге айталы деп чечтик. Ооба, жана айтмакчы, биз 3 жумадан бери нарк сактап мейли болор иш болуптур, унчукпай эле коелу деп жүрдүк. Бирок бүгүнкү КТРКнын эфиринде биз миллион сомду талаша кетип, 4 команда ызылдашып, уруша кетип, ошон үчүн эфир болбой аткан дегендей айтышты. Чындыгында андай эмес. Анын себеби төмөнкүдөй. Бир команда ыплас ыкмаларды колдонуп алдыга чыкканын биз аныктап алганбыз. Биз дегеним Курал Чолпон, Аксай Жаңылай жана Жанар экөөбүз. 3 команда бири-бирибиз менен урушуп кеткен жокпуз. 3 команда бир команданын ошол кылыгын таап алганбыз. Ошол жүк Telegram каналда ботторду колдонулду деген бизде далилдер да бар, видеолор да бар, бардыгы бар. Ошол суроо менен биз КТРК жана КТРК музыканын жетекчилигине кайрылдык, бирок бир жооп ала алган жокпуз. Тескерисинче бизге кайра манипуляция, кайра коркутуу, үркүтүү башталды. Биз ал жердеги индустардын, корейлердин номерлерин көргөзүп, мындай колубуздан келишинче далилдегенге аракет кылсак дагы, бизди КТРКнын жетекчилиги игнор кылып, көңүл бурбай койду. Анан биз ошондуктан 3 команда жогоруда айтылган оюндан баш тартканбыз. КТРКга барганыбызда бизге ачык эле айтты. Азыр КТРКнын жетекчилиги алмашып, жетекчилигинде дагы алмашуулар жүрүп атканына байланыштуу силерге убакыт жок деген сыяктуу ойду айтты. Муну бардык командалар тастыктайт. Анан ошондуктан биз анда оюнга катышпай эле коелу, адилеттүү болбогон соң, оюнду бузгандарга чара көрүлбөгөн соң, КТРКнын өзү ошондой ыплас ыкмаларды колдонууга жол берген соң, эч кандай жооп болбогон соң, биз 3 команда бардыгыбыз ошол оюндан баш тартканбыз. Баш тарткан менен бизге коркутуу, үркүтүүлөр, манипуляциялар башталды. Мисалы, силердин ырларыңарды КТРден бербей коебуз, силер менен кызматташпай коебуз деген сыяктуу, эмне звезда болуп кеттиңерби, чыгып берип коесуңарбы деген сыяктуу манипуляциялар башталды. Ошондуктан мен ырчы эмесмин. Азыр учурда телеканалдарда, КТРде же болбосо башка телеканалда дагы иштебей элем. Ошондуктан мен ачык эле айтып коеюн, бул оюн ыплас өткөн, оюн бузулган. Ошондуктан биз баш тартканбыз. Анан дагы бир учурду эске алып коюшубуз керек. Мен ошо Эгиз Тумардын уюштуруучуларына дагы айткам. Оюн башталганда эле бузулуптур. Мисалы, биздин катталуучуларыбыз бизге жиберип атты. Силерге добуш берсек, добуш кабыл алынбай атат деп. Ал мындай аныкталат экен. Мурда Телеграмдагы каналда сиз атыбызды же каттар номерибизди жазып жибергенде айрымдарга кат келиптир. Сиздин добушуңуз кабыл алынды, ваш голос принят деп. Ошол добуштар гана саналат экен. А эгер сизге андай кат келбеген болсо, анда сиздин добушуңуз кабыл алынган эмес. Биз ошону тактап сурасак, ошол жерде жанагы Телеграм каналдыга жооп бере турган Адис айтты. Көрсө деген Телеграм 1 секундтун ичинде 20дан ашык добушту ала албай турбайбы? Биз кийин билдик, деди да. Демек, оюн башталганда эле ошондой кемчиликтерди булар эске алышкан эмес. Мен өзүм дагы күбөмүн, бир жерде отурушта отуруп, анан конкурска барып катышып коюп, кайра келдим эле. Ошондо 20дай адам отурсак, 4-өнүкү эле кабыл алыныптыр, калгандарына ваш голос принят деген билдирүү келбептир. Сиздерге дагы ошондой билдирүү келбеген болсо, анда сиздин добушуңуз кабыл алынган эмес. Анан ал канал бузулду, кайра 3 жолу ачылдыбы? Вот. Анан 3-сүндө жанагындай катталуучуларды башка улуттун өкүлү болгонуна карабай, ал эмне киши эмес бекен деген ой менен пачкалап кошуп ишкен. Андан тышкары Телеграмда 3төн ашык ушундай бот бар, Эгиз Тумар деген. Биздин катталуучулар ошол 3-4 ботко чачырап кеткен да. Ошондуктан анан эң кызыгы улам ачыла берди каналдарчы. Анан биз барып
айтып атабыз да, мурдакы каналдарыңар жарабай калды, аны ачып койт, аны жаап салбайсыңар десек, жабыш керек турбайбы деп, ошол жерден биздин көзүбүзчө мурдакы жарабай калган каналдарын ошол жерден телефон менен эле жаап койдук. Көрсө болот болчу экен да. Анан ошентип биз баш тартканбыз. Коркуп үркүткөнгө да макул болгон жокпуз. Анан биздин кыйбас адамдарыбызды ортого салып, ырдап берип коем деген үчүн мейли бир жолу эфирине барса барып катышып коелу, ырдап берели дедик. Ошентип макул болуп отурсак, бүгүнкү эфирде биз жөн эле жерден акча талаша кетип, анан оюн токтоп калгандай таасир калтырып, биздин айрым катталуучуларыбыз да айтып атат, эми ошо акча талаша кетип, анан тиги студияга карыган апалар да келип атат, ошолорду күттүрбөй барып койбойт белеңер деп жазып атат. Бүгүнкү эфир бизди жаман көргөзүү үчүн эле, бизди жаманаттык кылуу үчүн эле уюштурулгандай таасир калтырды бизге. Биз башынан эле бул долбоорго 1 миллион сом үчүн катышкан эмеспиз. Биз бул долбоордон 2 жолу чыгып кете жаздадык. Чыгып кеткенге даяр болчубуз, моралдык жактан. Ооба, даяр болчубуз. Ошондуктан бул чындык эмес, миллион үчүн ушуп кетти деген. Биз болгону гана ар бир чыгарылышта чын дилибизден чыгарма аткарып, ушундай бир жакшы маанай тартууладык деп ойлойбуз. Мисалы мен Жанар карындашымды жакшы таанып калдым. Буга чейин бирөө менен да ызылдашып, уруш талаш кылып көрбөптүр. Мен деле ошондой бирөө менен уруш талаш кылып көргөн эмесмин. Тем более акча үчүн бирөө менен урушмак эмесмин. Анан үстүнө командалар өз ара ызылдаша кетти деген бул жалган. Биз 3 команда, 4 команда калган болсо, анын ичинен 3 команда баарыбыз баш тартканбыз. Анан бизге кыйбас адамдарды ортого салып, эми ырдап берип кой, долбоорду жыйынтыктап коелу дегени үчүн мейли 22-синде ырдап берип коелу, миллион бирөөсүнө берет да иши кылып деп отурсак, бүгүнкү эфирде ушинтип жаманаттык кылып койду. Эми кыйбас адамдарыбыз таарынбайт болуш керек, ушунча окуя болуп кеткенден кийин. Биз мындан ары бул долбоорго толук кандуу таптакыр катышпайбыз. Жогоруда айтып кеткендей, биз бул долбоорго ушундай бир жакшы маанай менен катышып аттык. Анан бизге ар кандай комментарийлер азыр жазылып атат. Ушул Мирзат, Жанар чычалап атышат, көрө албай атышат дегендер. Бирок ошол эмнени көрө албай атабыз? Мен дагы билбейм. Ошо акча үчүн ызылдап атат деп аткандарга жооп берип коелу. Биз акчасына ыраазыбыз мындан кийин. Бизсиз өткөрө берсин. Жанакы КТРКнын жетекчилиги унчукпай мейли эми катыштырып койгула да болуптур деп бизге жакшы адамдарды ортого салып аткан командасына миллион сомун салтанаттуу түрдө тапшырып кое беришсин.